Президент Садыр Жапаров Россия Федерациясында 2 күндік иш сапарда болып қайтты. Жоғын топ делегацияны жетектеген мамлекет башчы Москва сапарында Россияның жетекчилери, ишкерлер, мекендештер менен жолугуп, кыргыз-орус кызматташтыгынын келечегин талкуулады. Ошондой эле эки тараптуу көп тармактуу кызматташтык боюнча келишимдерге эки мамлекеттин министрлери менен мекеме жетекчилери кол коюшту. Эфирде Ала Тоо 24 каналынын кеч эмес программасы, аны мен Бурулаев Сурманкулов алып барам. Саламатсыздарбы? Бул чыгарылышта кыргыз-орус кызматташтыгынын учурдагы абалы жана келечегин Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын төрагасы Абдыган Эркебаев жана Жогорку кеңештин 4-5 чакырылышынын депутаты, коомдук ишмер Нарынбек Молдобаев менен сүйлөшөбүз. Саламатсыздарбы? Студиябызга куш келипсиздер. Амна президентибиздин алгачкы чет элдик сапарын Россияга жасады. Стратегиялык өнөктөш өлкөлөрдүн башчыларынын бул жолугушуусун тарыхый бурулуш деп айтып атышат. Сиз кандай ойлойсуз? Рахмат. Түз суроо түз эле жооп берейин. Мен албетте бул сапарга Кыргызстандын жараны катары абдан кубандым. Себеби жарым жылдан бери ар кандай пикирлер болуп келген. Ошол Россия тараптан дагы ачык айтканда. Оң жана терс пикирлер болуп келгенин баарыбыз жакшы билебиз, окуп жүрөбүз, таанышпыз. Анын ичинде ошол эле Россиянын жетекчилери да ар кандай баа берип келген. 5-6 октябрдагы окуялардан бери карай. Ошол өңүттөн алганда бул жолку сапар менимче 3 жагынан маанилүү. Биринчиден жаңы президентибиз Сапар Нуркожоевич, Садыр Нуркожоевичтин өзү үчүн, себеби ал өзү улам белгилеп аткандай, анын чет элге чыккан биринчи расмий сапары. Ал демек эл аралык аренага биринчи жолу чыгып атат. Айрыкча биздин кымыш өлкөлөрүнүн алкагында Россия тарыхый жактан дагы мурдатан, азыр дагы, менимче келечекте дагы биз үчүн абдан маанилүү эң чоң мамлекет. Ошол жагында өзүн тааныштыруу жана легитимдештирүү. Бир эле Кыргызстанда эмес, шайлоодо легитимдүү болду. Буюрса элибиз колдоп бергенден. Ал эми эл аралык аренада мына ошонун башталышы, ал эми бурулуш деп айтышка азырынча эрте. Биз Россия менен илгертен эле бир мамлекеттин курамында болуп, андан кийин өзүбүзчө эркин болгондон бери дагы эң жакын дос, стратегиялык өнөктөш, союздаш катары болуп келгенбиз. Канчалаган жолугушуулар болгон. Андан кийин өзүң айтып кеткендей, канчалаган келишимдер кол коюлган. Ошол мааниде бул ошол биздин эки өлкөнүн, эки мамлекеттин ортосундагы жакын жана союздаш мамилелердин улантылышы катарында деп айтсак болот. Чоң рахмат. Нарынбек агай, сиз кандай бааладыңыз? Кандай? Мен абдан жогору бааладым. Анткени бурулуш деп айтканда мен качпайм, туура эле көрөм. Поворотный, мындайча айтканда, Россия менен Кыргызстандын жаңы ушул мындайча айтканда бирге барган жолу поворотный деп айтсам жаңылбайм. Эмне үчүн? Акаев деле президент болду. Чукул учурунда Бакиев деле болду. Но Бакиев мындайча айтканда Россиянын ошол күткөн нерсесин актай албаган жок да. Ошол эле Американын базасын чыгарам деп чыгара албай койду, бөлөкчө кылып койду. Бул жерден россиялыктардын көңүлү абдан калды да. Кийин Атамбаев деле абдан чукул болгонсуду, тим эле бир туугандай кайрылып турду, бирок эмнегедир Россия ал учурда Кыргызстанга анча көп көңүл бөлө алган жок. Даже кийин Жээнбековдун учурунда Россия абдан жардам берди деп атпайбы? Коронавирустун учурунда эч кандай жардам берген жок. Болгон 5 самолет келди, аны чоң жардам деп айтууга болбойт эле да. Жээнбеков да кайрылган жок Россияга, эмнегедир. Россия күттү, качан бир кайрылат деп. Мына азыр Садыр Нуркожоевич барганын, Россия кандай тосуп алганын, кандай кабыл алганын, муну дана поворотный деп айтса болот. Ал жеке эле Россиянын жетекчилери менен
жолугушканда көрүнгөн жок. Баары менен жолугушту. Володин менен жолукту, Валентин Матвиенко менен жолукту, Путиндин өзү менен жолукту, Мишустин менен жолукту. Бирок андан тышкары жанагы жоон, мындайча айтканда топ Россиянын алдыңкы ведущий, мындайча айтканда бизнестер менен, министрлер менен, мамлекеттик чоң ишканалардын жетекчилери менен жолукканы бул мен ойлойм абдан бир чоң нерсе. Вексель берип баш болуп жолугушту. Булар Кыргызстанга мындайча айтканда бир чоң үмүт кылып атат да, инвестиция кылышты. Мына азыр айтылып кетти, ошол жерде жаңы технология боюнча Кыргызстанга жадашты. Өзгөчө бизге мына гидро тиги электростанцияларды курулуш, промышленный инвестиция кылыш, айыл чарбага кылыш, туризм, мунун баары эгерде бир эле Россия мындайча айтканда жакшыраак көңүл бөлүп койсо, Кыргызстандын келечеги абдан чоң оңолуп кетет. Биз өзүбүздөн кетип калып атат. Мисалы үчүн жанагы Верхний Нарынский каскад. Бул жерден Россиядан кеткен жок, биз өзүбүздөн кетти. Анткени ошо жерлерди срочно тактап, анан менчикке берилип калган жерлерди кайра которуш керек эле да, же аларга бөлөк жерлерди бериш керек эле. Анын баарысы өз убактысында болбой калды, анан ал боюнча токтоп калды да. Чоң рахмат. Анда ошол сиз белгилеп кеткендей, ошо министрлер, ведомство жетекчилери бир топ келишимдерге кол койду да 2 күндүк сапарда. Ошол келишимдер тууралуу кесиптешим Мирбек Молдокунов Москвада видео материал жасаган болчу. Ошону көрүп алсак, андан кийин талкуубузду уланталы. Президенттин Россияга болгон иш сапарында эки өлкөнүн министрликтери менен ведомстволордун ортосунда маанилүү эки тараптуу келишимдерге кол коюлду. Айыл чарба министрлери Аскарбек Жаныбеков жана Дмитрий Патрушев Кыргызстанга айыл чарба азыктарын жеткирүү маселесин талкуулады. Алар тийиштүү документке кол койду. Соода сатык бар жерде гана экономика өнүгө алат да. Эми анын негизги себеби сөз коронавирус болду. Чет мамлекеттин баары жаап коюп, ошонун кесипетинен чыкпай калды. Бирок мен таң калтырганда, ошо пандемия болуп турса дагы, былтыркы жылы 2000 жылы жалпы сооданын 65% импорт, 35% экспорт болуптур да. Теңирден тескери болуш керек да, биз ушуга умтулушубуз керек. Биз сыртка 65% чыгарышыбыз керек жалпы сооданын ичинен. Ал эми 35%-ын сырттан алып келсек болот да. Бул келишимге ылайык орусиялык компаниялар буудай, арпа, соя жана башка дан азыктарын жазга айдап себүү үчүн үрөндөрдүн элиталык сорттору менен камсыз кылат. Мунун баардыгы өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууга багытталган. Эки өлкөнүн балык чарбаларынын жетекчилери дагы кызматташууга кызыктар. Вице-премьер-министр, экономика жана финансы министри Улукбек Кармышаков жана Россиянын өнөр жай жана соода министри Денис Мантуров кол койгон кезектеги келишимде бүгүнкү күндүн маанилүү болгон тигүү тармагындагы маркалоо маселеси козголгон. Азыр ошо маркировка боюнча мамлекеттик деңгээлде биздин ушул жеңил өнөр жайынын саткан адамдарга колдоону көрсөтүш керек. Эгерде мамлекет тараптан баардык колдоолор болсо, бул маркировка маселеси тез арада чечилип, биздин экспорттун көлөмү көбөйөт. В любом деле есть, особенно на первоначальном этапе. Бардык нерсенин башталышы оңой олтоң боло бербейт. Кыргыз өндүрүшчүлөрүнө мамлекет тарабынан колдоо керек. Товарлардын маркировкасы өндүрүлгөн жерден боло турганын экспортерлор түшүнүп, тез арада муну ишке киргизиши зарыл. Документтин алкагында Россия Кыргыз тарапка товарларды маркалоо боюнча маалыматтык тутумду бекер берет. Бул азык-түлүктүн көзөмөлдөнүшүн камсыз кылып, контрафакт товарлар менен күрөшүүгө багытталган. Өткөн жылдын август айында өкмөттүн чечимине ылайык Альфа Телеком ишканасы товарларды маркалоо жана көзөмөлдөө боюнча улуттук тутумдун оператору болуп дайындалган. Поставщики товаров в Российскую Федерацию Товар өндүрүүчүлөр, экспортерлор бизге арыз менен кайрылып, келишим түзүп, белгилөө кодун алып, товарларын маркалоого даярдана беришсе болот. Эске сала кетсек, өткөн жылдын июль айынан баштап Россияда анык белги улуттук өндүрүмдү маркалоо системасы киргизилген. Ал эми ушул жылдын башынан бери жеңил өнөр жай продукциялары милдеттүү түрдө маркаланат. Белгилүү болгондой, Кыргызстандан Россияга ири көлөмдө кийим-кечи экспорттолот. Мамлекет башчысынын иш сапарынын биринчи күнү энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаевдин россиялык кесиптеши Николай Шульгинов менен эки тараптуу жолугушуусу болду. Тараптар энергетика тармагындагы, анын ичинде Кыргызстандагы гидроэнергетикалык объектилердеги кыргыз-орус кызматташтыгынын учурундагы абалын талкуулады. 24 февралда COVID-19 100 000 изилдөө жүргүзүү үчүн ПЦР тесттери жардам катары Кыргыз тарапка өткөрүп берилди. Гуманитардык жүк Кыргызстанга 25 мартта жетет.
Мирбек Мулдаконов, Аяна Душекеева, Аскар Улануулу, Эсен Турабыкеев, Алату 24, Москва шары. Мына азыр ушул кесиптешим даярдаган сюжеттен айыл чарба суу энергетика багытындагы келишимдерге кол коюлганы тууралуу билдик. Буга чейин Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери Россия менен эки тараптуу көп тармактуу 130дан ашык келишимге кол коюп турду. Анан стратегиялык өнөктөшпүз, доспуз, тарыхыбыз тереңде жатат Россия менен Кыргызстандын. Анан бирок эмнегедир ошол кол коюлган келишимдер азыр мына Нарымбек байке айтып кеткендей дагы мындай натыйжалуу ишке ашпай атат да. Алар натыйжалуу ишке эмне себептен ашпай атат? Анан канткенде каалагандай жыйынтыкка жетебиз. Абдан жакшы суроо. Бирок мен жана өзүм сөзүмдү бышыктап кетейин. Эгер мен бир баа берсем, сөз айтсам, аны көпкө ойлонуп туруп, өзүмө жоопкерчилик айтам да, жана эмне үчүн бурулуш эмес. Бирок жакшы мамилелердин улантылышы деп. Мен ушул 30 жыл ичинде көптөгөн ошондой жолугушууларга өзүм катышканмын, Элсинден тартып, ушу Путин менен да жолугушканмын. Ошондой кол коюлган келишимдер аземине катышкан киши катары айткым келет. Ушул мааниде Путин 2003 жылы өзүнүн бүткүл министрлерин алып келип, биздин жана Нарымбек айтып кеткен ушул Курса кезинчерин барып, Чубайс жана Миллер дегендер вертолетмен барып көрүп, биринчи жолу 1,5 миллиард долларлык өлчөмдө биз мына Ак үйдө азыркы жогорку кеңеш отурган залда мына бааз катышканбыз. Эң чоң келишимге кол коюлган. Бул жанагы эки өлкөнүн ортосундагы келишим, же болбосо түбөлүк достук жөнүндө келишим, ошолор жанагы тарыхый бурулуш окуялар болгон. Азыр эми эки өлкөнүн президенти кече таанышты, жакшы маанада сүйлөштү, бирок эч кандай жогорку деңгээлде кол коюу болгон жок келишим. Башка кеп, мына өзүңөр көрсөткөндөй, мен кече эле көрдүм эле. Тармактар боюнча жакшы келишимдер кол коюлду, бирок ошонун суммасы канча деп айтылган жок, жалпы эле мындай принцип болот. Ушул жагынан мындан 2-3 жыл мурда Путин март айында келгенде, мурдагы жылы же аркы жылы өзү келип, дагы биздин резиденцияда 6 миллиард долларга жакын конкреттүү келишимдер кол койгон. Ушул эле министрликтер менен, анан кийин Россиянын региондору менен бирге. Башка кеп, жана сен айтып кеткендей, ошону биз канчалык деңгээлде биз дагы анан Россия тараптагы аткара албады. Мен Кыргызстандын жараны катары такай эле кемчиликти өзүгө алганды мен туура көрбөйм. Белли биз эмес, Россия тараптан дагы кайсы учурларда өзүнүн сөзүн аткарбаган иштер болуп келатат тилекке каршы. Ал шартка жараша болуп калат. Россиянын өзү дагы оор абалда болду. Өзгөчө билдиртем, баарыбыз эле бүт дүйнө дагы туурабы. Анан жана мен башында айткан жана 3 жагы деген Россиянын өзү да азыр кыйла оор абалда. Бүт дүйнө көрүп атасыңар. Америка, Европа менен мамилелери абдан татаал болуп, биз мен башында айткандай тарыхый жактан жана азырдагы буюрса келечекте бир болобуз. Чоо болгондубуз абдан маанилүү Россия үчүн. Себеби мына Украина кече көрүп атсаң Грузия неме болуп атат. Армения да союздаш болгон. Абдан акыбал оор ушундай шартта Россиянын таасиринде тарыхый жактан болуп келген мамлекеттер менен мамилеси кандай болот? Улам алыстагандар көбөйүп баратат ушундай шартта. Кече Садым Нуркожоевдун Россияга барып, аны мен да макулмун Нарымбек менен. Абдан жогорку деңгээлде кабыл алышты бардык бийлик бутактардын жетекчилери. Түгүл мен дагы абдан кубанам. Жана бизнес чөйрө шохун башында турган абдан Бекселбергдин ал бизде Кара-Балтада билесиңер да комбинат менен түздөн түз кызматташып жүргөн абдан чоң ишмер кеңири болду. Бирок андай иштер мурда да болуп келгенин айттым мен. Акаевдин убагында да, Кечели Жээнбектин убагында дагы. Менин тилегеним ошо мына арадан 2 жыл өттү, 6 миллиард долларлык келишимдер азыр канчасы аткарылды? Маалымат чыкпай атат. Колдон келсе биздин мамлекет, арача өкмөт ар бир кол койгон иштерди мониторинг кылып, аны элге маалымат берип туруш керек. Мынчасы аткарылды, мынчасы аткарылбады деп, же күнөө бизден кетип атат, же башка тараптан деп. Ошондо жакшы болмак. Азыр
сен айтқандай тағы бір қанша келісімдер қол қойылды. Шunu айтып қойсам, мынауындай суммада, мынау объекттер деп конкрет ошондой элдин эсинде калмак абырыбыздын. Бирок канчадағы айттым ғой, жанагы белгисиздик азыр саясий бийлик алмашкандан кийин, жан жетишкенден кийин Кудай буйруса ал эми жок болду. Мына баарыбыз күбө болдук. Айттым ғой, мен башынан эле кубанып атам абдан. Эки мамлекет башчынын ортосунда, парламент ортосунда, анан муниципалитет ортосундагы Кудай кааласа, эми ушуну Нарымбек канча да ишкер адам да бул ошол сөз жүзүндө калтырбай, мына биз өзүбүз алган милдеттенмелерди да толук аткарсак, анан Россия тарабы да ошондой кылса, тезирээк ана балакеттерден, пандемиядан, анан кийин экономикалык өтө оор абалдан, катаалчылыктан чыгып кетсек деген тилек да барбыз деле. Чоң рахмат. Нарымбек агай, сиз Абдыган агай белгилеп кеткендей, өзүңүз ишкерсиз, экономистсиз. Анан мына ушул президентибиз Москвага барганда Россиянын ири бизнесмендери менен жолугуп сүйлөштү да. Анан анын эми натыйжасы кандай болот деп ойлоп атасыз? Мисалы, бизнесмендер башкача ойлонушат, алар башкача сүйлөшүшөт да. Жөнөкөй саясатчылга караганда, адамдарга караганда. Туура. Мен мисалы үчүн Аскар Акаев сыртка чет өлкөгө барган сайын кошуп алчу. Биз 5 бизнесмен барчубуз да. Барган жерден эле Венгрия болобу, Чехословакия болобу, Польша болобу, барган жерден сөзсүз түрдө ал жердин бизнесмендери менен бизди мындай жолуктурчу да. Биз таанышчубуз, анан биз чогуу иштешчүбүз. Ал бөлөк нерсе да. Көптүн эле көп өлкөнүн, мисалы үчүн Кыргызстанга эч кандай кызыкчылыгы деле жок да. Болчу. Эми жалгыз эле Австрия анча аракет кылды, мындай бөлөк эч ким эчтеке кылган жок. Мен алар деле келген жок, Австрия деле. Бирок эми мына азыр Россияга бизнесмендерине ушундай бир мындайча айтканда кепилдик берди да. Өзү жолугуп. Өзү айтты. Мына мы вам создадим деди. Все условия. Бул абдан жакшы нерсе. Көп эле азыр дүйнөдө акча көп. Биринчиден, экинчиден Россия бөлөк жерлерге барып иштеши кичине кыйыныраак. Анткени бул кадимкидей эле рынок да. Рынокко акча киргизиш керек, инвестиция кылыш керек. Анан бул көп жерде нишалардын баары бөлөктөр ээлеп калган да. Кыргызстанда азыр көп, мисалы үчүн. Хотя рынок кичинекей, 5 миллион, 6 миллион население, ал абдан эле аз деп эсептелинет. Бирок бизде гидроресурстар бар. Суу көп, айыл чарба. Жана биринчисинен айтып кетпедиби? Продовольственный безопасность. Бул абдан чоң нерсе. Кыргызстан мисалы үчүн эртең ачка болуп калып, анан дүйнө жүзүнө колун сурап сунуп жүргөндөн баары эле каршы болуш керек. Ошондуктан мен ойлойм, бул сапар эмнегедир ушул жанагы кепилдик бергенден ушул бизнесмендер сөзсүз түрдө Кыргызстанга келет го деп. Мурун келген учурунда ошол эле Вексельберг келип биздин Кара Балта горнорудный комбинатты алып, иштетип, ага председатель совет директору кылып, биздин Агаевди коюп, апал жумабызды. Алар 2000 тоннадан 8000 тоннага жеткирген жылына переработкасын. Мына азыр ал сатылып кетти, иштебей турат да, мындайча айтканда. Уран жок эч жерде, уран эч ким бербейт. Анан келгени жакшы. Мен ойлойм, азыр келишсе чын ниети менен келет, тоскоолдук кылган, жанагы коррупцияга байланыштуу ушулардын баарысы азыр болбойт го деген мен чоң үмүттө турам да. Мисалы үчүн канча деген инвестиция Өзбекстанга кирди. Ошонун баары эле бизге келген учурунда кетишти бизден. Бизде учурунда телевизор чыкчу, холодильник чыкчу, эсиңерде. Южполиметалл деген тиги неме чыкчу, жанагы микроволновный печь. Ошонун баары кайда? Жок, эчтеке жок, эчтеке чыкпай калды. Көлөш чыгара албай турабыз. Ошондуктан бизге азыр инвестициялар именно Россиядан келген биз үчүн жакшы эле болот деген
ойдом. Мен ойлойм, қазір уже бийлик дагы, эл дагы түшүнүп атат, буга чоң жардам берет го деген тилектемин. Мен да кошумчалап кетейин, Нарымбектин ойлоруна жалпысынан кошулам. Туура айтып атат. Мен дагы такай өкүнүп жүрөм. Чынында 90-жылдардын башында мына Түштүк Кореянын ал негизде Голдстар деп койчу, азыркы LG компаниясы атактуу биринчи бизге келген. Мына сокулукка салалып, анан токмо коюшка сал деп сөз болуп келе, ана балеке турган напсын тыйбаган биздин министрлер жана 10% жана башкалар дегенден кийин өнөр калып, жанагы Дайво деген автомобиль Андиан областынын Асаке шаарында курулуп, мына азыр Өзбекстан аны өзүнүн ички муктаждын канаатында сыртка чыгарып атпайбы? Ошол сыңары биз албетте качан да болсо ошол ичти кенен салып, өзүнүн колдон келбеген нерсени моюнга алып, ким жакшы ниет менен келсе, баарын ачык кылып, шарт түзүш керек. Ушул жагынан мен Садыр Нурболович мына алгачкы жарлыктардын бири дал ушул багытта болду. Анысын кечеги жолугушууда Россиянын бизнесмендери болгон Шохин экөө катар болуп туруп сүйлөштү го. Жакшы да кошумча айтып кетти. Биз албетте Россия менен анан кимиз болбосун. Мына Кытай атанбай турган, көбүнчө сен айткандай Кытай жака ашыкча көңүл бурулуп кетип, ошонун карызыбыз көп болду. Бирок түпкүлүгүндө эч бир мамлекет карыз албай жашай албайт. Мисалы, биз элге айткым келет, карыз дегенден көп коркпош керек. Баягы күнү силерге келип, Темир Аргенбаевич да жакшы маягы болду ушул темада, кыргыз-орус кызматташ. Ал жакшы айтты, бул экономикалык жагында, геосаясий жагын. Эң бай дүйнөдөгү биринчи бай мамлекет Америка азыр 30 триллион доллардай карыз. Көрдүңөрбү? Биз эми 5 миллиардга жакындап калды. Бир дагы өлкө карыз албай жашай албайт. Ар бир үй бүлө өз ара бирөөдөн алып кайра бериш тургандай, эми башка кеп колдон келсе карызы жок, өзү өзү көтөрүп кетсе кана, эми ал жанагы ага чоң жолтоо болгон, албетте жанагы напсын тийган жемкорлук болбоду. Эми ошону сөз көп болот, буга чейин бардыгы айтып келген карыз менен күрөшөм деп, азыр эми жакшы болуп атат, бирок аны системалуу баарына тегиз айрым биришке эле эмес, баарына бирдей жасап, жана мыйзамсыз баягандар, уурдагандар, ошонун баарын бирдей алып, баарын бирдей тыйса, Кудай буюрса, анда эл дагы айрыкча тышкы дүйнөдөн көрөт, Кыргызстанда мыйзам иштей баштады. Абдан укук жактан тартип болду деп, ошондо чыныгы бизнесменге жол ачылат. Чоң рахмат. Өзүңүздөр белгилеп кеттиңиздер. 2019 жылдын аягынан бери дүйнө жүзү коронавирус пандемиясына байланыштуу аябай эле кыйын абалда турат. Анан ошол вируска каршы вакцинаны биринчилерден болуп, анан натыйжалуу вакцина иштеп чыккан Россиянын окумуштуулары болуп, азыр көп мамлекеттер эмдөөдөн өтүп атышат да. Анан сиз өзүңүз окумуштуу академик катары, биздин негизи байланыштарыбыз көп, терең Россия менен бардык багыттар, бардык тармактар боюнча. Анан ушул илим изилдөө, биотехнология боюнча кандай дагы кызматташсак болот? Биздин потенциалыбыз барбы окумуштуулардын? Бул элибиз үчүн азыр аябай керектүү суроо. Ушул жагынан да ачык айтканда биз артта калатабыз. Мына Казакстан менен Өзбекстан бул жагынан абдан иштиктүү кам көрүп, өзүнүн элине Казакстанга түгүлөрүн өздөрү чыгарып калды. Андан тышкары жана Спутник-ны алып келип, мына Карагандадан өндүрүшкө киргизип, бир жума болду. Элине вакцинация иштерин башташты. Өзбекстанда ошондой иштерди жасап атат. Биз эмнегедир көпкө чейин мына көбүнчө гум жардамга көнүп алган экенбиз да. Ошол өнөкөттөн кутула албай, ар кимден сурап атып, мына эми кече эле жарым жылдан кийин жаңы өкмөткө келип жарым жыл уланып калды. Ошол Россиянын Спутнигин каттабады, бир 2-3 күндөн кийин болду биздин саламат сактоо министрлиги. Бул жагынан ыкшолук кылып, ага чейин жанагы кембагал мамлекеттерге бекер беребиз деп алыска чет өлкөлүк
вакцина алабыз деп эди эле. Анысында көп дайын чыкпаган, акыры кайрадан эле ошо Россияга кайрылып, мына кече ушул иш сапарынын алкагында делегациянын Садыр Нуркожоев баштаган биздин саламаттык сактоо министри Алимкадыр Бейшеналиев дагы жолугушуп, өзүнүн коллегасы менен кол коюшту. Бул кубанычтуу. Эртерээк келсе, бул эмдөө иштерин эртерээк баштасак, анан түпкүлүгүндө биз дагы өзүбүз кичине кам көрүп, өзүбүз бул жагынан да жоктогенде саламаттыктан алып кетип жашоо. Анан мүмкүн өзү да айтып кетер. Мына баштарда Нарымбек айтып калды, көрсө жана Россиядагы биринчи вакцинаны ойлоп тапкан. Мен билбейт экенмин, адам баарын билиш мүмкүн эмес, билбейм деп ачык айтыш керек. Биздин Кыргызстан деп калды. Илайым ошонун Кыргызстан болгонуна да шүгүр. Ал дагы колунан келсе бизге жан тартат да. Туулган жерде турабы? Сиз кошумчалайсызбы? Кошумчалаганда эмне? Ал кишини тааныйсызбы? Жок. Же Чыгып ачык калды булактардан? немеге СМИге. Биздин мединститутта бүткөн жигит экен. Ошонун автору азыр ошол жанагы Спутник 5ти чыгарган. Биздин жаран экен да. Эмнени айткым келет? Бул коронавируска эми азыр вакцинаны ойлоп чыгарып атат. Буюрса биз чоң үмүттө турабыз. Менин чындап айтса түшүнүгүм боюнча Кыргызстанда коронавирус менен почти 100% киши ооруп айыктыгы. Уже иммунный система деле болуп калды. Коллективный. Оорубаган адам калган жокко. Дагы бир Бурулай, жана окумуштар жөнүндө да айтып кетпедим, мен кошумчалап кетейин. Жана Кудайга шүгүр, биздин Кыргызстандын медиктери сырттан келгендерди баалап атышат. Ошол россиялыктар биринчи келгенде баалады. Силерде медицина адистериңер мыкты экен. Анан кытайлыктар келип баалады, атүгүл венгрлер дагы жакшы баасын берди. Бизде мурдагы медициналык институт, эми ошонун дагы улантышы бүгүн академияда. Союздун убагында эң күчтүү окуучулардын бири болду. Себеби согуш убагында жана Атамекен согуш убагында эң күчтүү адистер Россиядан, Украинадан, Харьковдон көчүрүлүп келип, оруста еврейлер атактуу. Бизди иште ошон үчүн пайдалардан күчтүү болчу да, ошон үчүн бизди мыкты баалашчу. Ошо Орто Азиядагы эң күчтүү медициналык адистер бизде деп. Биздин политех. Политехте ошондой. Анан ушул жагынан бир эле жана ковидтон тапан эмес. Мен да окуп турам. Россиядагы медиктер биздин мына Ош шаарындагы же Ноокаттык клубу бир кыргыз жигит абдан мактап көп айтышты да. Мен ушу теги интернеттен окуп атып сыймыктандым мына. Ушул провинцияда элетте турган дагы кыргыз медиктери абдан мыкты экен. Демек, биздин өз элибиз абдан билимге көп маани берген эл да. Окууга Кудай буюрса адистер бар. Башка кеп бизде техника жагынан, жана шайман жагы медициналык. Ошол жагынан мүчүлүшүбүз бар, эми каражатка жараша да ушул жагынан да өкмөт артыкчылык берип, андан бетер күчөтсө, өзүнүн окумуштуулар жана мен айткандай ойлоп тапса, чыгарса, Кудай буюрса биз дагы эл аралык деңгээлге жетишебиз деген ишеничим бар. Чоң рахмат. Дагы бир суроо бергим келип атат сиздерге. Мына ушул 24 февралда биздин президент Россиянын президенти менен жолукканда Владимир Путин ошо орус тилинен жана расмий макамы калганы мааниси аябай чоң деп өзгөчө белгилеп айтты да. Сиздердин пикиринде бул ким үчүн мааниси чоң? Кыргызстандыктар үчүнбү? Ошол эле азыркы күндө мигранттардын көпчүлүгү Россиянын аймагында барып, иштеп, биздин экономиканын кармалышына шарт жардам берип аткан. Же болбосо Россия үчүн маанилүү? Сиз жана айтып кеттиңиз, постсоветтик өлкөлөрдө ар кандай окуялар болуп атпайбы? Албетте, баарыбыз тең абдан көз катып карап отурдук ошол жолугушууларды. Мен да кайра көрдүм, өзүмчө талдап көрөйүн деп. Путин канча дагы сөзүн кичине так эмес болуп калды. Ал жерде орус тилине мамлекеттик макам бергенине рахмат деп, бизде мамлекеттик макам бар, ал кыргыз тили.
орыс тилине биз расмий тил деп Официальный. официальный деп бергенбиз. Өкмөттө албетте анча айырмачылыктар бар. Бирок түпкүлүгүнөн биз ошо бийик статус бергенбиз. Тарыхый жактан анан азыркы күнү дагы орус тили чын эле биз үчүн илимге, билимге, технологияга жол ачкан тил болуп эсептелет. Менимче жакынкы мезгилде дагы ошол күчүн сактайт. Бирок Садыр Нуркожоевич анан Россияга барарында биздин Слово Кыргызстан газетасында союздаштык байланыштар деп макала чыкты. Мен бүгүн эле жана бияка келатканда российская газета, өкмөттүк газета. Ошо мындай биринчи жолу чоң бир бет болуп ал чоң кест. Дагыдан жакшы макаласы чыгыптыр. Маяге журналист менен. Ошондо биз кыргыз эли эркиндикти сүйгөн эл деген ат менен андан туура ошон үчүн биз булам жаңылануу, жандай нараазычылык, жакпаган бийликти алмаштырып болуп атпайбы? Чындап биздин элибиз бул жагынан айырмаланат. Элибизге там бериш керек. Анан ошону менен бирге мен кошумча деген биз башка дагы бир тилди ачык айтканда англис тилин сөзсүз билишибиз керек. Ал дүйнөлүк тил. Анысына биз дүйнөлүк жамаатка кирдик. Ошо кыргыз тили, орус тили жана англис тилин билсек артыкчылык гана болот бизге. Ал эми Россия үчүн сен айткандай. Мен айттым, анын саясий, геосаясий сөзсүз мааниси бар. Аларда атайын программа бар, русский мир деген. Колдон келишинче Россиянын таасирин, анын ичинде орус тилинин таасирин бүт дүйнөдө сактап туруш жагынан. Тилекке каршы азыр дүйнөдө кичине түшүп баратат. Орус туугандар өздөрү жазып тынчсызданып атат. Бирок биз Кыргызстанда орус тилин албетте жакшы сактап өнүктүрүшкө шарт түзүшүбүз керек. Нармик агай, сиздин пикир ошо орус тили? Эми билбейм, мен үчүн мисалы үчүн орус тили өзүмдүн эне тилимден кийинки эле тил да. Мен орус тили аркылуу дүйнө жүзүнүн болгон жазуучулардын, классик жазуучулардын болгон чыгармаларын окудум. Мен өзүм жөнүндө айтсамчы, именно орус тили аркылуу Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын. Азыр айтам. Мен үчүн мисалы үчүн орус тили аркылуу мен талай бөлөк өлкөлөрдүн маданиятын, адабиятын менен тааныштым да. Ошол өңдүү эле мен ойлойм биздин Кыргызстандын жарандарына деле орус тил абдан эле керектүү тил. Анткени илгертеден бери 70 жыл чогуу болдук. Мына азыр деле келатабыз. Кече айтылып кеткендей биздин тарыхыбызда бир болуп калды орустар менен. Көп нерсе аны айтып отурса элдер националисттер бар да, аны көп жакшы көрө бербейт да мен сөзүмдүчү. Анан мен анча айтпайын, бирок анча националист болбосоң, патриот болбосоң, эч качан интернационалист болбойсуң да. Өзүңдү сүйбөсөң, бөлөк бирөөнү кантип сүйөсүң? Ошол өңдү, конечно, биз өзүбүздүн тилибизди мындай өркүндөтүшүбүз керек, унутпашыбыз керек, ар дайым сакташыбыз керек. Ошону менен эле бирге орус тили экинчи тил катары бизде кабыл алган абдан туура. Бул жеке эле биздин мигранттар үчүн эмес, мына мигранттар карап көргүлө. Бүгүнкү күндө 700 000 адам Россияда иштеп атат да. 2 миллиард доллар жылына бизге акча салып атат. 2 миллиард доллар деген сөз Кыргызстандын бир жылдык бюджети 2 миллиард доллар. Кыргызстандын ушу бир жылда иштеп таап аткан акчасы араңдан сорго 2 миллиард. А тетиякта 700 000 адам таап бияка салып аткан акчасы ошол биздин бир бюджетке барабар болуп атат. Мен ойлойм сөзсүз түрдө бул аларга да керек, бизге дагы керек. Эми Россия чындап келсе азыр мына бул киши айтып кетти, Абдыган Эркебаевич. Жакшы, эң чукул деген өлкөлөрүнөн айрылып баратат. Эгерде Америка 200 жылдын ичинде 154 мамлекетти мындайча айтканда багындырып кошуп алды да. Япониядан баштап Батыш и так далее, Корея, Саудовская Аравия, бүт баары тең Американын көзүн карап турган өлкөлөрдө. А биз наоборот жылдан жылга Россия байкуш жоготуп атат да. Молдавия кетти. Молдавия кетти. Мына Армения азыр араң турат, мына деп. Грузия кетти. Катуу чабуул болуп атат. Украина кетти. Анан бир мындайча айтканда бир Кыргызстан,
алардын көзүн карап мынтип турган мамлекеттен айрылып калса, бизди азыр тартып алалык деген, кошуп алалык деген өлкөлөр көп. Мисалы үчүн ошол эле Кытай, ошол эле бөлөк Казакстан, даже Өзбекстан мына монтип турушат да. Анан бизге эмне ким керек, кандай кылыш керек, келечегибизди ойлонушубуз керек. Эртең дем алып аткан абага акча төлөп калбайлык да. Ошондуктан туура андай да болуп калат, ишенип койгулачы. Ошондуктан биз Кудай сактасын эми. Ал үчүн өзүбүз тың болушубуз керек. Өзүбүздү көтөрүшүбүз керек. Деген эч кимде жок болуш керек, бирок мындай саясатыбыз бир болсо деген ушундай. Ошол жана ОДКБ менен чогуу болуп, тиги Шанхай келишими менен чогуу болуп атканыбыз. Ошонун баары Евразия союз, ал деген ушу таможенный союз. Ошонун баарысына чогуу болуп атканыбыз абдан жакшы нерсе. Чоң рахмат. Анда биз сүйлөшө берсек, бул кыргыз-орус мамилеси боюнча болуш керек. Ооба. Чоң рахмат биздин студияга келип, ушул эки өлкөнүн кызматташтыгы, учурдагы абалы, келечеги тууралуу жакшы ой пикирлериңиздер менен бөлүшкөнүңүздөр үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Ала Тоо 24-түн кеч эмес программасын көрдүңүздөр. Көрсөтүүдө кыргыз-орус кызматташтыгы, мамлекет башчынын Москва сапары, анын натыйжалары тууралуу Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын төрагасы Абдыган Эркебаев жана Жогорку кеңештин 4-5 чакырылышынын депутаты коомдук ишмер Нарынбек Молдобаев менен сүйлөштүк. Программаны мен Бурулай Сурманкулова алып бардым. Амандыкта көрүшөлү.